Садыр Жапаров: Текебаев жаш кыздардын артына жашынганды койсун. Өмүрбек Текебаев бүгүн дагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп жатат деп айтты Садыр Жапаров жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берип жатып. Өмүрбек Текебаев бүгүн дагы элди бузуп, туура эмес жакка үндөп жатат. Конституция түзүп жатат. Садыр Жапаров узурпация кылганы жатат. Диктатура орноткону жатат деп Конституциянын К тамгасындагы түшүнбөгөн жаш балдарды, кыздарды сүйлөтүп, кафеде отуруп алып, бирден кабыл алып, аларды ар кайсы жактарга жиберип жатат. Мындай бузукулукту Текебаев токтотушу керек. Мен муну айтпаска аргам жок, муну айтууга мажбур кылып жатат. Эгер коомчулук көтөрүлүп кете турган болсо, анда аягы чатак болот. Ошон үчүн андайга барбашыбыз керек, деди ал. Өмүрбек Текебаев Маевскийден $1 миллион алганын Равшан Жээнбеков убагында маркум Улан Эгизбаевка тастыктаган. Бул тууралуу телефон сүйлөшүүсү интернет булактарына тарады. Бирок аталган телефон сүйлөшүү кайсы жылы жазылганы тууралуу так маалымат жок. Төмөндө журналист Улан Эгизбаев менен Равшан Жээнбековдун телефон сүйлөшүүсү. Улан Эгизбаев: бир маселени тактап алыш керек болуп жатат. Жана Текебаевдин эмеси боюнча сурап жатканда, анан Абдрахманов айтып жатат деп бирөөдөн уктум. Ошо $1 миллион алды дегендичи? Равшан Жээнбеков: жолуккандары чын, Абдрахманов ал менен барып жолукканы чын. Мага барып келгенден кийин айтканда, ушул маселе боюнча чакырыптыр. Барып келдим деп айтканы чын эсимде. Бирок убакыт боюнча кайсы убакта болгону эсимде жок эми. Көп нерсе убакыт өткөндөн кийин. Улан Эгизбаев: жанагычы ошол учурда ошондой сумма жөнүндө сөз болушу мүмкүн да, мында трезвой жүгүрсөм, бир жерден карасаң жөн жерден сөз чыкпайт дегендей болуп турат. Равшан Жээнбеков: бул прессага эмес, алгандары чын, албетте, алгандары чын, бирок далилдеш кыйын. Баарыбыз билип эле жүрчүк, Абдрахмановдун тиги Текебаевдин кабинетинде жанагы орустар менен жолукканы чын. Жолуккан же жолукпаган деген маселе жок. Бир гана убакыт боюнча адашып жатат. Эми 7 жыл өткөндөн кийин убакыт боюнча баары эле адашат да. Илим Карыпбеков Садыр Жапаровдун жакшы жактарын санап берди. Бул тууралуу ал жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берип жатып билдирди. Садыр Жапаров чындыгында өтө куу эмес, элдин алдына чыгып пикирлерин айтып тартынбай сүйлөшүп жатат. Атаандаштары менен дагы бир пикирге келүүгө аракет жасоодо. Азыр ал саясий куулукту дагы жасаган жок. Себеби 10 жылдан бери саясатта жүрбөй, баарынан алыстап калгандыктан аны жасай албай жатат. Садыр Жапаровдун баардыгын бир колго топтоп алды. Ал бийлигин бекемдөөгө аракет кылууда деген сөз дагы туура эмес, деди ал. Жапыкеев: бизнести кысымга алган Финполдун кызматкерлерине катуу чара көрүлөт. Финполдун төрагасы кызматкердин негизги милдети бизнести коргоо жана мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын камсыз кылуу экенин белгилеген. Финансы полициясынын жетекчилиги өз ишинде тажрыйбасыздыгын көрсөткөн кызматкерлерге карата катаал чараларды колдонот. Бул туурасында аталган органдын төрагасы Саймык Жапыкеев ыкчам кеңеш менен жүрүшүндө билдирген. Ал Финполдун негизги милдети бизнести коргоо жана мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын камсыз кылуу экенин белгиледи. Кара ниет, коррупциялашкан аткаминерлердин бизнеске кысым көрсөткөн факторлорун жок кылуу керек. Фискалдык органдардын ашыкча активдүүлүгү мамлекеттин ишкердик климатына ушундай оор мезгилде тоскоол болууда. Финансы полициясы негизсиз куугунтуктоо фактыларын кылдат тергеш керек. Инвестор үчүн эң башкысы бийликтин чынчылдыгы жана калыстыгы, деди Жапыкеев. Ошондой эле ал эгерде кызматкерлеринин мыйзамсыз жүрүм-туруму же бизнеске кысым көрсөткөндүгү жөнүндө маалымат жетип калса, жумуштан бошотууга чейинки эң катаал чаралар көрүлөөрүн эскерткен. Муну менен бирге жетекчи бөлүм башчыларга элди жана ишкерлерди үзгүлтүксүз кабыл алып, көйгөйүн угуу тапшырмасын бергени айтылат. Каныбек Иманалиев: Садыр Жапаров президент болууга таптакыр даяр эместигин көрсөттү. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Бести Кейжи маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Ал мамлекет башчысы болууга таптакыр даяр эместигин көрсөттү. Өлкө алдындагы жоопкерчиликтин масштабын түшүнбөйт, конституциялык реформаны жөн гана курултай деп түшүнөт. Анын мага козголгон кылмыш иштери боюнча айткандары жалган жана жала. Ал фейктердин деңгээлиндеги маалыматка ээ. Биринчиден, коррупция деген бирене болсо, тергөө иштерин парламенттин макулдугусуз жүргүзсө болот эле. Мен ар дайым оппозицияда болуп, Атамбаевка, Бакиевке, Жээнбековго каршы болгом, бирок алар Жапаровдой болуп ылдый түшкөн жок, деди Иманалиев.
Мадумаров президенттик шайлоодон четтеп калабы. Башкы прокуратура Адаха Мадумаровду Москвадагы мигранттар менен жолугушуусу боюнча материалды борбордук шайлоо комиссиясына жиберди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, башкы прокуратура Мадумаровдун жолугушуусунда үгүт иштери катылган деген видеону БШКга жөнөткөн. Мындан сырткары башкы прокуратурада шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу атайын штаб иш алып барып жатканы кошумчаланган. Абдел Сегизбаев: мен үчүн Садыр Жапаров саясатчы эмес. Мен үчүн Садыр Жапаров саясатчы эмес болчу. Мен үчүн ал бирөөнүн тапшырмасы менен өз максаттарын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга кирип келген адам болчу. Биздин колубузда соттун тапшырмасы бар эле. Бул тууралуу Абдел Сегизбаев Супер ТВ каналына берген маегинде билдирди. Анын айтканына караганда, Садыр Жапаров Кыргызстанга келсе камала турганын билген. Бул боюнча маалыматтар ага айтылган. Бирок ал Кыргызстанга кирүү чечимин кабыл алган. Садыр Жапаров эмне максатта Кыргызстанга келгени, анын артында кимдер турганы бизге белгилүү болчу. Эми муну ачыктоого убакыт жетти. Шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун Кыргызстанга эмнеге келгенин, ага кимдер буйрук бергенин элге ачык эле айтып берем, деди Сегизбаев. Имамидин Ташов: 3 жылда Кытайдын карызынан кутулуп, чек ара маселесин чечем. Президенттикке талапкер Имамидин Ташов 24 ноябрда журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Жыйында Кыргызстандагы саясий кырдаал, Кыргызстанда ар бир элдин көйгөйүн чечем деген эркулдар тууралуу талкуу болду. Имамидин Ташов эгер алдыдагы президенттик шайлоодон өтүп калса, алдыда аткара турган иштери тууралуу кеп кылды. Мен жаңы ыкманы сунуштайм. 3 жылдын ичинде ар ким өзүнүн деңгээлинде долбоор жазганы менен программасы ишке ашкан жок. Эл алданып жүрүп тажады. Өкүнүчтүүсү өмүр өтүп жатат. 30 жылдан бери чечилбей келген чоң маселе бар. Мен 3 жылдык гана президенттик башкарууну сурайм. 3 жылда Кытайдын карызынан кутулуп, чек ара маселесин чечем. Ошондой эле коррупция менен катуу күрөшөм. Эгер 3 жылдын ичинде ушул маселелерди чече албасам, кызматтан кетем, деди Имамидин Ташов. Белгилей кетсек, президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Эскерте кетсек, учурда Имамидин Ташов президенттикке талапкер. Абактан бошотулгандар боюнча ачык маалымат берүү тууралуу талап коюлду. Өкмөт башчылык кызматты убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп турганда, абактан бошотулган 200дөн ашуун адам тууралуу маалымат коомчулукка ачык жарыяланышы керек. Мындай талап 24 ноябрда президенттикке талапкерлердин Бишкекте өткөн маалымат жыйынында айтылды. Реформа партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова белгилегендей, кыска аралыкта мунапыс жарыялоонун мыйзамдуу жолу жок. Өтө кыска мөөнөт аралыгында мунапыс алышты. Мыйзамда жазылган процедура боюнча мындай болуу мүмкүн эмес эле. Себеби ал жерде кайсы бир эtaптар каралган. Президентке караштуу мунапыс комиссиясы жалаң коомчулук өкүлдөрүнөн турат. Демек, коомчулук кимге мунапыс берилгенин билүүгө укуктуу. Сооронкулова маалыматтын ачык эместиги, мунапыс алгандардын арасында оор кылмыш жасагандар болушу ыктымал деген күмөн саноо жаратып жатканын белгиледи. Жапаров президенттин милдетин октябрдагы бийлик алмашуудан кийин 1 ай 15 октябрдан 15 ноябрга чейин аткарды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы ошол учурда ал жарлыкка кол коюп, абакта отурган 200 адамды мунапыс боюнча бошотконун, дагы 38 адамдын жаза мөөнөтүн кыскартканын 20 ноябрда кабарлады. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек бул тууралуу: райым берүү боюнча 2000дей ашык кайрылуу каралган. Президенттин жарлыгы боюнча 200дөн ашык райым берилген. Алар оор эмес кылмыш кылгандар. Алардын арасында аялдар, өспүрүмдөр жана ден соолугу өтө начарлап кеткендер бар. Мындан ары дагы райым берүү боюнча кайрылууларды кат текшерилет. Бул багытта иш улантылат, деп айткан. Мыйзам боюнча мунапыс маселеси алгач парламентте 3 окууда талкууланып, чечим кабыл алынгандан кийин президенттик аппаратта каралат. Улгайган адамдар, өспүрүмдөр жана аялдар бошотулган мунапыс Кыргызстанда быйыл май айында эле болгон. Жалпысынан Кыргызстандын түрмөлөрүндө 10 000ге жакын адам кармалары буга чейин кабарланган. Кыргызстанда алгачкы жолу автоунаа чыга баштады. Кыргыз унаа курулуш компаниясы алгачкы тез жардам унаасын көрсөттү. Аталган компания 2019 жылдын март айында биринчи этабы иштей баштаган. Заводдо жеңил жана оор өнөр жай, айыл чарба тармак үчүн комплектөөчү шаймандар менен техникалар өндүрүлүп жатат. Трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер иштелип чыгып, текшерүүдөн өткөн. Атамекендик электроэнергетикалык тармагынын чоң потенциалын эске алуу менен ошондой эле чакан жана чоң гидроэлектростанциялар үчүн зарыл болгон жабдуулар, анын ичинде гидротурбиналар менен генераторлор чыгарылып жатат. Курулуш иштеринин биринчи этабына болжол менен $20 миллион сарпталган. Завод Европа жана Япониянын заманбап жабдуулары менен жабдылган. Кытай көп балалуу болууга уруксат берет.
Кытай бийлиги калктын санын көбөйтүү максатында 1978 жылдан бери карманып келген бир үй бүлө бир бала саясатынан баш тартаарын дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, Пекинде 2021 жылдан 2025 жылга чейин демографиялык саясат жүргүзүү күтүлүүдө. Аталган саясат балдардын төрөлүшүнүн санын көбөйтүүгө багытталат. Бир үй бүлө бир бала саясаты 2016 жылы жеңилдетилип, бир үй бүлөгө 2 балалуу болууга уруксат берилген. Буга карабастан акыркы жылдары балдардын төрөлүшүнүн саны кескин кыскарып кеткен. Калктын улгайып кетишине каршы күрөшүү үчүн тез аран ичинде үй бүлөдө балдардын төрөлүшүнүн санын көбөйтүү пландалууда, деп жазылат маалыматта.